Салам достор. Достор, өткөн сабакта биз сиздер менен JavaScript'теги массивдер менен таанышканбыз. Бир өлчөмдүү массивдерди көргөнбүз, үйрөнгөнбүз. Бул сабакта сиздер менен биз көп өлчөмдүү массивдерди үйрөнөбүз. Массивдер дагы өзүнө массивди камтышы мүмкүн экен да. Мисалы, бизде cars деп жаздык. Аны пока комментарийге алып турайын дагы. Эми дагы деле бир cars, type of cars деп cars деген массив түзүп алсам, бул жерден мен экинчи сапчага өттүм. Бул ошибка болбойт, коркунучу жок. Бул жерде караңыздар, бир массив турат, анын ичинде дагы бир массив түздүм. Эми бул массивибизди биз мындай жазып алсак болот экен. Мисалы, бул жерде Mercedes'тин BMW-нын модельдери боло турган болсо, BMW X5 деп, андан кийин BMW X6 дегендер бар бизде. Андан кийинкибиз уже Lexus боло турган болсо, Lexus бизде 350 бар. Так, Lexus 470 бар. Lexus 570 бар. Ошондой эле достор. Мен жакшы билбейм негизи машинанын аталыштарын. Мисалы, Honda Accord бар, Honda Fit бар. Так, бул жака мисалы Toyota'nын 30-чу маркасы деп коелу. Toyota 30-35 бар. деп коелу. Эми караңыздар, бизде бул жерде type of cars деген массив бар. Ал массив, караңыздар, бирок ал массив өзүнө бир канча массивдерди камтышы мүмкүн экен. Бул жерде биринчи type of cars'дын биринчи индексиндеги массивибиз бул BMW-лерди камтыган массив болду. Экинчисиндеги биринчи индексте деп адашып кеттим, 0-чу индекстеги, биринчи индексиндеги бул Lexus'тарды камтыган массив болду. Экинчи индексте Honda. Эми караңыздар достор, console log деп биз type of car'дын ичинен мисалы Lexus 570-ти чыгарышыбыз керек болуп калса, анда биз төмөнкүчө кайрылабыз. Биздин Lexus'тун катары бул биринчи индексте турат жана type of car'дын биринчи индексиндеги массивдин экинчи индексиндеги маалыматты чыгар дейбиз да. Бизде Lexus 570 бул экинчи индексте жазылып турат да. Бул Lexus 351-чи индексинде, Lexus 470 бул Lexus 350 0-чу индексинде, Lexus 470 бул биринчи индексте, Lexus 570 бул экинчи индексте жазылып турат. Чыгарып көрөлү достор. Караңыздар, бизде Lexus 570 ушундайча чыкты. Ошондой эле биз массивибиздин өзүн чыгара турган болсок, караңыздар, бизге ушундайча массив чыкты. Биздин массивибиздин узундугун чыгара турган болсок, бизде 4 экен да, биздин type of car'дын узундугу. Себеби 1, 2, 3, 4. Бизде 4 массив бар да. Массивдин ичинде 4 массив бар. Башкача айтканда 4 өзүнчө кутучада маалыматтар жайгаштырат. Биринчи индексиндеги 0-чу индексинде бизде BMW, биринчи индексинде Lexus, экинчи индексинде Fit уже, 3-чү индексинде Toyota турат. Достор, ушундайча бир массив өзүнө бир канча массивдерди да камтышы мүмкүн экен. Бул дегенибиз двумерный массив деп коет. Кыргызчасы матрица деп койсок болот да. Ал өзүнө дагы башка массивдерди камтып кете алат. Достор, ушул менен бүгүн сиздер менен биз массивдер жөнүндө маалымат алдык. Массивдер менен тааныштык.
массивтердин дагы бир канча функциялары бар. Ал функциялар менен биз сиздер менен функция бөлүмүн өткөндөн кийин, функциялар жөнүндө маалымат алгандан кийин таанышабыз. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.